Сүрөтчү жана активист Азамат Жаналиев УКМКга Икрамжан Илмияновго жана Кыргызстандын Дубайдагы башкы консулу Мамбетовго карата арыз менен кайрылды. УКМК Жаналиевден арыз түшкөнүн тастыктап, ал карала турганын билдирди. Сүрөтчү арыздын көчүрмөсүн социалдык түйүндөгү баракчасына жарыялаган. Жаналиев анда Илмиянов 2017 жылдын декабрь айында андан Алмазбек Атамбаевдин String Art стилиндеги мык жана жип менен тартылган портретин сатып алганын жазган. Анын айтымында сүрөттү $10.000 баалашып, Илмиянов ага аванс катары $2.500 берип, калган сумманы Дубайдагы 3 сүрөт сатылгандан кийин бере турганын айткан. Сүрөтчүнүн кызыкчылыгын коргогон жактоочу Искен Афиджанов Акипресс агенттигине кайсы сүрөттөр тууралуу сөз болуп жатканын айтып берди. Өткөн жылы Жаналиев Дубайга барганда шейхтердин 3 сүрөтүн жип жана мык менен тарткан. Ал келишимдин негизинде башкы консул Мамбетовго аталган сүрөттөрдү сатуу же шейхтерге белек катары берүү үчүн калтырылып келген. Жаналиев чыгымын $2.2 баалаган. Ал сүрөттөрдүн ар бирин $15.000 сатууну пландаган. Бирок Икрамжан Илмиянов Жаналиевдин айыбын четке кагып, ал сүрөтүн $2.500 саткандыгын белгиледи. Өзүнүн жообун Илмиянов КСДП партиясынын басма сөз кызматы аркылуу берип жиберген. Сүрөтчү сүрөтүн Икрамжан Сатаровичке $2.500 саткан. Ал эми $10.000 жөнүндө сөз болгон эмес. Илмиянов менен Жаналиевдин сүйлөшүүсүнө күбө болгон адамдар бар деп КСДПнын өкүлү Кундуз Жолдубаева билдирди. Ошондой эле Илмиянов эгерде Жаналиев сүрөт үчүн алган суммасын кайтарып берсе, ал сүрөтүн өзүнө кайра берүүгө макул экендигин билдирген. Ал сүрөттү $2.500 саткан. Эгерде ал сумма жакпаса, анда ал акчаны кайтарып, сүрөттү кайра алып кетсе болот деп билдирди Жолдубаева. Ал эми Жаналиевдин жактоочусу билдиргендей, сүрөтчү Илмияновдон Атамбаевдин сүрөтү үчүн калган $7.500 акчаны берүүнү гана өтүнүп жаткандыгын айтты. Булак турмуш KG. Биздин каналга жазылууну унутпаңыздар.